кара зиренин майын саткандар аябай көбөйдү. Таза деп Турциядан келген деп сатышат. Ошолордон алып ичсек болобу? Майдын таза экенин кантип билсек болот? Эми ошол соодагерлердин абирине коюлат дагы, ошол менен катар эле чын-чындай келгенде ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар, технологиясы бар. Лабораториядан көрүш керек. Такыр эле ушунчалык күмөн пайда болсо. Ошондуктан эң ишенимдүү, таза жерден алып келген соодагерлер бар, дасыккан, каныккан. Ошол соодагерлер менен сүйлөшүп, оригиналбы, тазабы деп ошолордон сурап, практикада өтүп жүргөн жерлерден алсаңыз, Кудай буюрса Аллах шифа берет. Мына тамак ичип жөтөл басылбай аткандар чорный тиминден бир аз ичип коюп, албетте чеги менен. Кээ бир мисалы 10 күн ичип, калан 2-3 ай ичпей кой дейт. Себеби дегенде кээ бир дайым ичип алгандар бар экен, боор бөйрөктөрдү талкалатып алышы мүмкүн, күч келип. Анткени бул чорный тим күчтүү да бул. 10 күн ичип, 1-2 ай ичпей койсо, 10 күн ичип, 1-2 ай ичпей койсо, ушинтип этабы менен, эрежеси менен, жолу менен дарыланыш керек болот.